Достор, кандай кылсак? Эмне кылсак? Тармал байкес ким не болду? Незнайка, билбей там. Незнайка? Эмнеге Незнайка? Ой, сенин атың Незнайка да бүгүнкү темага жараша. Бүгүнкү тема Незнайка болобу. Ой, Незнайка деп мындай эле эмне кыларымды билбей коюп койдум да, Незнайка. Тема таппай атпаймынбы мен? Ошо үчүн эмне кылсак деп суранып атпаймын. Достор, кандай кылсак? Мен билем эмне кылышты. Келиңиз, бүгүнкү тема болсо бизде эксперименттер болот. Эксперименттер? Ооба, биз болсо досторго ар кайсы эксперименттерди көрсөтө беребиз. О, идея! Сон турбайбы сенин идеяң? Жакшы. Ошон үчүн сен Незнайка деп жөн гана айткан жокмун. Незнайкалар всезнайка болот да анткени. Акылдуусуң, Баса достор, бизден силергечи сонун жаңылык бар да. Бирок ошол сонун жаңылыкты көрсөтүүнүн аягында айтабыз. Ошондуктан бизден алыстабагыла. Тармал байке, мен сизге жарылбаган көйүк уйлап берейинби? Жарылбаган? Ооба. Койчай каякта жомогуңду айтпай. Ал фокусуң окшошпойт. Аракетиңди деле кылбай эле кой. Неге мелдешесиз? Эгердечи меники окшошсо, анда сиз мага 1 килограмм балмуздак алып бересиз. 1 килограмм? Ооба. Анын баарын жейсиңби ошондо? Ооба. Мейли, алып берсе алып берем. Кана? Не керек? Анын үчүн бизге колгап керек. Эй! Мунун намалактын териси го? Билден колгапты. Муну эмне кыласың ошондо? Колуң үшүп атабы же? Көп суроолорду бере бербей, жөн эле карап туруңузчу. Макул, макул. О, сен Незнайка эмес эле, всезнайка деп коюш керек турбайбы сени? Незнайка, мен сага да ушул каражаттар менен жасалган сонун бир фокус көрсөтүп берейинби? Ал кандай фокус? Азыр өз көзүң менен көрөсүң, карап турсаң. Анын үчүн бизге мына мен даярдап койгом, жана сеникиндей раствор. Мыльный пузырик менен пузырик. Анан мондай газ керек. Тармал байке, бул кооптуу эмеспи? Ошо кооптуу да, ошон үчүн муну досторуңа айтып кой. Достор, Тармал байке кылган экспериментти силер кылбай эле койгула. Колуңар ох болот. Ооба, Всезнайка туура айтат. Муну чоңдордун гана көзөмөлүндө жасагыла. Колуңар чын эле ок болот. Бул күйгүзгүчтү карап тур, кармап тур шереңкени. Карап тур. Оп. Даярсыңбы? Ооба. Достор, бул Тармал байке жасаган фокусту силер өзүңөр кайталабагыла. Ооба, мени туурай берсеңер, аны силерди бокочо жеп кетет. Ба! Салам, мен Нурболот. Мен Нурбале дей бергилечи. Биз бүгүн Сейтек Жал мектебинде эксперимент жөнүндө суроо жооп жүргүзгөнгө келдик. Кеттик анда. Эксперимент деп эмнени ойлойсуң? Эксперимент буну бир нерсе жасаган, бир нерсе менен жасалат да. Химия болот. Бул это когда какой-то с каким-то предметом какие-то, ну, что-то делают. Эксперимент боюнча адамдар көп нерселерди билип, текшерип, текшертет. Эксперимент деген эмне? Эксперимент – это когда изучают что-то новое, экспериментируют, узнавать, что-то узнать хотят. Эксперимент – это когда люди узнают что-то новое и делают что-то новое. Они учатся чему-то новому. Эксперимент – бул опыт. Опыт переводунан караганда бир нерсе кылып жаңы бир нерсе кылып көрөт. Эксперимент деген бул бирдемке кылып көрүнгөрсө, буну
кылып көрөсүң, и если работает это эксперимент, да, ушундай. Эксперимент ал адамдар новый новый информатикаларды ачат. Эксперимент деген бир нерсени жаңы пробовать эткен. Это когда люди узнают что-то и потом это испытывают, и если это получается, они всем говорят. Эксперимент деген эмне? Это когда люди смешивают разные и потом узнают, что это такое. Тармалбайке, сіз кичинекей кезіңізде эмнени кыялдан иштедиңиз? Кыялыңыз бар беле? Кичинекей кезимди эстетесиң го. Мен деген кичинекей кезимдечи оюнчуктарга жакын бала болчумун да. Өлө толтура оюнчуктарым бар болчу да. Анан бир жагым бар болчу, мынтип туруп оюнчуктун иштерин карап эле, бир нерселерин изилдеп эле, иштерин ачып берчүмүн да, кызыгып элечи. Анан кайра жабыштырып койсом, калыбына келбей бузулуп калчу да. Анан мен деген бузулбаган, мындай кайра калыбына келип калчу, бир сонун бир оюнчукту кыялдана берчүмүн да. Тармалбайке, ушул кыялыңызды орундатса болот да. Койчу. Ооба, азыр болсо аны эксперимент аркылуу көрсөтөм. А бул эксперимент болсо оюнчуктарды сүйүүчүлөргө жана сизге арналат, Тармалбайке. О, анчын бизге эмне керек, көрсөтчү. Ал үчүн бизге көктөр, суумай, крахмал, түстүү боек жана мындай формалар керек болот. Неден баштайбыз ошондо? Эң биринчи могу идишке көбүктөн кошобуз. Мынакей көз кошолу. Могу идишкеби? Кеттик. Азыр. Мына кошотабыз. Мына кошуп алдык, достор. Көбүрөөк кошолу, жана мындан соң Мен мындан кийин крахмал кошо бериңиз. 3 кашык. көбүрөөк эле кошпойлубу? Мен көп оюнчук көргүм келип атат. Макул. Мына кошотабыз. Жана мындан соң Үстүнө суумайды куябыз. көк, крахмал жана суумайдан кошуп алдык. Эми түстүү боек кошобуз. Ачык кызыл экен, а? Эми аралаштырыңыз. Мынакей достор, аралашмабызды аралаштырып атабыз. Бул кашык менен көпкө аралаштырчудайбыз го. Кел кол менен аралаштыра берейин, а? Тармалбайке, келиңиз красканы дагы кошобуз. Мейли, кошсо кошолу. Мынакей достор, аралашмабыз даяр болуп калды. Мындай масса болду. Бул табакты алып коелу, э? Мен бул жерде ачып коеюн, э? Мейли. Ичпейликке. Эми муну эмне кылабыз? Эми муну формалардын ичине салабыз. Кайсынысына салгың келди? Кел, мен могуга салайын. Тармалбайке, бул слайм окшошот, э? Кандай слайм ал? Жаначы монтип кол менен монткенде антистресс го. Эстедим.
Ай, Незнайка, ойыншықтарыбыз шықпай қалды ғой қайра. Анын үчүн биз алдын ала бул ойыншықтардын ичине суу майдан кошуп алыш керек турбайбызбы, э? ооба. Келгиле анда. Ойыншықтарыбыз сонун болуп окшойт, э, достор, э? Силерге да жагып атабы, аябай? Опа! Корозик! Мына меники окшошту. Ай, сонун ғой, ой. Мына бул жактан да мамалак, жүрөк деген формалар да башка формалар жасаса болуп турбайбы, э? Ооба да, мага жакты. Негизи сен мен кичинекей кезимде каякта элең? Мындай ойынчук жасаш менин такыр келбептир оюманчы. Мындай нерсе всезнайкалардын эле мээсине келет болуш керек, э? Кыйынсың, э, всезнайка? Ооба. Чын эле. Сиз мен жок кандай телесе? Ошо да. Чоң рахмат сага. Мен кыялымды аткардың. Достор, кимге эле тажрыйба жасаган жакпасын? Ооба, бир гана биз эле эмес, бизден улуу байке эжелерибиз дагы ар түрдүү тажрыйбаларды жасаган жактырышат. А негизи тажрыйба деген эмне? Достор, негизи тажрыйбаларды көбүнчө химиктер жана физиктер жүргүзүшөт. Башкача айтканда, биздин химик байке эжелерибиз бир заттан башка затты пайда кылуу боюнча лабораториядан көптөгөн тажрыйбаларды жасашат. Ал эми учурда менин кесиптештерим Тарма менен Айбийке силерге өздөрүнүн кызыктуу тажрыйбаларын жүргүзүшүп келишет. Бирок тажрыйба жасоо мага дагы абдан кызык. Ошондуктан мен дагы бүгүн тажрыйба жасап көрөйүн деп чечтим. Ал үчүн мен лабораторияга барайын. Достор, мына мен лабораторияга келдим. Бүгүнкү экспериментим окшобу, же окшошпойбу билбейм. Бирок аракет кылайын. Бүгүнкү экспериментке мага суу кулган бөтөлкө керек, анан жөнөкөй эле салфетка. Суу кулган бөтөлкөнүн үстүнө салфетканы коюп, көмкөрүсүнөн коебуз. Достор, көрдүңөрбү? Суу агып калган жок. Болсо, мен экспериментим окшошту го? Мына достор, ушундай эле жөнөкөй эле тажрыйба. Муну силер үйдөн кайталасаңар болот. Сен кандай эксперименттерди билесиң? Шарик менен, анан ложка менен. Эксперимент деген эмне? Эксперимент – это где там, делают разные жидкости, прибавляют их с чем-то, с водой или солью, или содой. Сен кандай эксперименттерди билесиң? Биологиядан биз химия жактардан кичине эксперименттерди кылабыз. Сен кандай эксперименттерди билесиң? Когда спиртти аласың го, бир маленький стекляшка бар го, ошо кичине кумдан анын сумен себеп койсо, там можно узнать, насколько она грязная и насколько она чистая. Кандай эксперименттерди билесиң? Биологияда эксперименттерди билем, жана химияда. Сен кандай эксперименттерди билесиң? Эксперименттерди билем мен көп эле. Карамель, крахмалдан, стебилден кандай крахмал бар экенби же жок экенби? Сен кандай эксперименттерди билесиң? Эксперимент, например, тамактар менен, всякими химия ушулар менен. Сен кандай эксперименттерди билесиң? Вулкан жасаганды. Аны кантип жасайт? Аны сода керек, анан кийин суу керек, анан кийин краситель керек. Анан кийин эң акыркыны туз кош керек, анан кийин вулкан башталат да,
Анан кийин вулкан башталгандан кийин ал жерде тряпка менен неме кылыш керек да, биринчи артыш керек да. Анан кийин ал жерди колуң менен тийбеш керек, перчатка эме кийип алыш керек. Сен кандай эксперименттерди билесиң? Взять яйцо, положить в воду и потом положить яйцо на 3 часа, и потом яйцо будет... И потом, когда откроешь яйцо, оно не будет растекаться. Эксперимент деген эмне? Это те люди, которые что-то перемешивают с уксусом. Эксперимент эле дейбиз. Эксперимент бул, эксперимент. Мен саптарды ырдап, жыргап, жайнап күлөмүн. Сен болсо лабораторияда иштейсиң. Ар кандай химиялык заттарды аралаштырып, сен күлүп, жайнап, жыргайсың. Ооба. Монун ичинде ширелер кана? Шире? Мен мону химиялык аралаштырмаларды ойлосом, анан кечке тургандан бузулуп кетти деп ойлогом, анан башкача болуп аткам. Всезнайка, мен сага айтпадым белем, бул лабораториянын ичиндеги нерселерге тийбе деп. Өзгөчө могу пробиркаларга. Мен деги муну суусаганда ушинтип ичип коем деп ширелерди куюп койгом да. Анан айтпайт белеңиз, мен деле ичет элем да. Эми нечтерсе болбойт. Баса досторубузга жаңылык жөнүндө айтпайлыбы? Баса, силерге сонун жаңылыгыңыз бар эмес беле? Биздин көрсөтүүбүздүн форматы өзгөрүлөт да. Ооба. Аны кандай форматта ойлоп атасыңар болуш керек, э? Аны ойлонбош керек, аны көрүш керек. Айтор сонун болот. Эмнеге асманда булут учуп жүрөт, билесиңби? Билесиңби? Башкасына кетесиңби? Кайра. Нокояна мен. Япондордо. Кайра. Сенсей деген япон тилинен мас. 2 кашык сары соолук, э? Оппа. Жана дагы 2 кашык. Алло. Съемкадамын. Жетишпей калып кетем. Элестеттим да. Кыз кеткен аны. Мону ачкина алып кага кетесиң? Неге андай болду? Мына күлкүлүү деле эмес, бирок күлкүлүү болду. Жана профессор айткандай, йод баалуулуктары. Йод. Кайрабы? Кеч калыш. Неге андай болду?